Assalamu алейкум айымдарым. Өзбек туугандарыбызга таандык болгон ханум аттуу тамакты жасап көрсөтөйүн. Мага дагы кызык болду. Жасап көрсөм абдан даамы укмуш сонун экен. Алгач камырды жууруп алабыз. Мантыныкындай кылып эле картошка, пиязыбызды майдалап туурап, теркадан өткөрүп, баарын фаршыбызды даяр кылып алабыз. Тузду кошпойбуз. Тузду качан түйөргө жакын кошобуз. Камырыбызды 2 бөлүккө бөлүп, жайып алабыз. Жукалыгы мантыныкындай болот. Андан соң кескенде мантыныкынан чоңураак кезилет. Түйүлүшү дагы өзгөчө. Жасап көрсөңүздөр болот. Даамы бир укмуштуудай сонун экен. Балдарыма да жакты. Жагымдуу болот экен. Ушундай кылып түйүп алабыз, жалпак кылып. Анан касканга ушундайча майлап, биринин үстүнө бирин коюп тизип алабыз. Бизде 4 каскан чыкты. 20 минутада бушат. Түйүп салып алган соң биз соусун даярдайбыз. Соусуна бизге май куябыз, кызып турган сковородкага май куюп, сливочное маслодан кошуп, 2 чоң кашык кетчуптан 1 пиала кетчуп, 1 пиала свежий приправадан коштум, туз жана сахар кошуп, соусту кайнатып даярдап алабыз. Даяр болгон соусту бышкан ушул камырларга бирин үстүнө бирин тизип, соустан куюп, бардыгын тизип бүтүп, жарым саатка коюп коебуз. Жарым саатта соусу сиңип, абдан даамына кирип, сонун даамдуу ханум тамагы даяр болуп калды. Жарым сааттан кийин жей берсеңиздер болот. Өтө даамы сонун. Лайк басып, комментарий жазып колдоп коюңуздар. Жогоруда айтылбаптыр, 1 чай пиала соуска суу кошулат. Тузун түйөрдө гана кошобуз, ага чейин кошпойбуз.